Кадыр мырза, мына сизди интернет тармагында ушул кайсыл жерде болбосун суранып турушат да, ошол Кадыр палбан тартып, ошол спорт таржыманы чыгарсаңар депчи. Жаштар көп көргөн кызыгып кетти, топко кызыгып кетти, азыраак болуп калды. Чоң бала чыгып келсе, ушуга ылайыктуу бирөө чыгат экен деп эле сүйүнүп отургам. Анан кийин бир убактан эле колоңдоп эле менин балам келе атпайбы, жүрөгүм түшүп, эшикке чыгып кирбей телевизорду да карабай койдум. Коркуп ушинтип жакамды кармалып отурум. Кудай күч кубатты өзүң берем деп. Мен өзүм ойлоп коем, эгер ошол күрөш башка жакта болгондо балким утулуп калат белем депчи. Анткени ар бир спортсмен өзүнүн жеринде күрөшкөндө дагы бир оомат келет да, Кудай таалам колдойт өзүнүн жериндечи. Биз калып калчу электен өкө залдан. Бул кадыш калбай барып, кичинекейинен менеткеч болчу. Мына кадышке деш бүт. Залга барганда да мунагай азыр ушу кадышнагай азыркы жаш балдар ушу кадышкедей болуп күрөшсөк экен деп бүт кадышка кыскасы меметишет да. Кыргызстан мен үчүн эч бир нерсеге алмаштыргыс. Биздин эң ушул ишенген мамлекетибиз да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Аксы өрөөнүндө Жаңы Жол айыл аймагында турабыз. Бул жерден эмне деген мыкты балбандар, түрдүү таланттар чыккан. Бүгүнкү каарманыбыз да ушул дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону, Кыргызстандын бир канча жолку чемпиону Кадыр Келсинбековду сиздерге ушул спорт таржымалын ачып бермекчибиз. Азыр мына издеп үйүн таап келдик. Салам алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кадыр мырза, мына сизди интернет тармагында ушул кайсыл жерде болбосун суранып турушат да, ошол Кадыр палбан тартып, ошол спорт таржыманы чыгарсаңар депчи. Биз келип калдык, эми сизге телефон чалып, үйүңүздү да таап келдик, тынчыңызды алып. Бүгүн сиздин ошо спорт таржымалыңызды ачышыбыз керек да. Сиз ошол көрсөтүүнүн башында өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз. Сиз эми таанымалсыз, бирок кызык да элге. Тааныштырып өтсөңүз. Туш келипсиңер биринчиден. Мен ушу Аксы районунун Жаңы Жол айылында ушул Таштак деген айылчада ушул жерде төрөлүп өскөм, ушул жерде мектепти бүтүргөм. Ушул айылда чоңоюп, спортты дагы ушул жерден баштаганбыз, ушул үйдө чоңоюп, ушул жерден спортты баштаганбыз. Ушул жерде кыскача маек куралы, ушул ордубузда эле. Биринчи кайсы спортко аралашкансыз ушул айылда баштаганыңызда, бала кезиңизде? Эң биринчи биз мектепте окуганда вольный борбордон баштаганбыз. Эркин күрөш, Эркин күрөштөн. Анан кыргыз күрөштөн баштадык. Вольный борбордон залда машыгат элек. Ал убакта ар жума сайын тойлор болуп, тойлордо кыргыз күрөштөн күрөшүп баштаганбыз. Кыргыз күрөш менен алыш күрөштүн айырмасы бар да? Айырмасы битки эле, көп эмес. Сиз кыргыз күрөштөн баштаган экенсиз. Мен сизге суроо берейин, ушул эмнегедир ушул сиздердин айылыңыздар тарапта мындай балбандар көп да. Себебине кыскача токтолсоңуз, эмне себептен? Себебин мен ушул мурунтан ушул балбандар көп чыккан экен да. Ушул бир акылман Ташкөмүрдөн ушул караван жакты көздөй өтүп атканда айткан экен да. Ушул бизден келгенде ушул Кичак Жол деген айылга келгенде айткан экен. Бул жерден акындар көп чыгат деген экен да. Биздин айылга келгенде ушул биздин сууду ичип ушул айылга келгенде бир күн түнү айткан экен. Бул жерден балбандар көп чыккан айыл экен депчи. Балбандын эмеси үзүлбөй турган жер. Ушул Жаңы Жолго келгенде. Ошон үчүн бул артан сурагат деп балбандар үзүлбөй чыгып келген. Бизге чейин дагы көптөгөн чоң балбандар болгон экен. Сиз ошолорду көрүп өстүңүз да? Ошолорду көрүп, ошолордун күрөшүн көрүп ошентип чоңоюп. Ошондон улам биз ошол күрөшүккө тандап ошого чыгардык да. Азыр сизди көрүп дагы өсүп аткан балбандар көп эле болсо керек. Азыр эми бул дагы ооп турат экен да. Азыр бизде ооп турганы кандай? Башка айылдарга ооп турат экен.
биздин айылда менден кийин азыраак чыкты, кийин башка спортторго кызыгып кеткендер көп болуп кетти да. Жаштар көкбөргө кызыгып кетти, топко кызыгып кетти. Азыраак болуп калды. Азыр Акчанын башка айылдарында жаштар аябай көп. Балам ушу жерде төрөлүп өстү. Кичинесинен эле шоктугу жок, ушундай эле жош момун бала болчу. Биринчи класс 3-кө окуганда атасы өтүп кетти. Анан бул ырчы боло турган түрү бар эле да. Ырзайм деп эле, бирдекелерди айтып, апам мындай, атам мындай, тигиндей деп эле ырзай берсе, анан ырчы болот окшойт деп кыялданчу эле. Кийин эле анан мен апа тарихта калам деп эле өзү да 4-5 окуп атканда эле мен тарихта калышым керек десе, анда жазуучу болобу деп кыялданчумун да. Анан кийин эле 7-8 окугандан кийин эле күрөшүп баштады да. Анан күрөшсөм мен коркуп жүрбөгөн күндөрүм көп эле болду. Анан эми Кудайдын берген талант да бу дагычы. Кудайдын таланты экен, бирок баш ийет экенсиң балага. Ыйлап сыктап мен өлөм менен калам деп жүрүп баары бир баш ийдим. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейм, сүйүнүп эле отурам, Кудайга шүгүр. Ошо көрүп отургам күрөш болуп атат да. Бул ошо неме көчмөндөрдө болчу, анан көрүп отурсам эле чоң бала чыгып келсе, ушуга ылайыктуу бирөө чыгат экен деп эле сүйүнүп отургам. Анан кийин менин балам чыга элек болчу да, эми ошо чыгат бир убактан эле колоңдоп эле менин балам келип атпайбы, жүрөгүм түшүп, эшикке чыгып кирбей телевизорун да карабай койдум, коркуп ушинтип жакамды кармалып отурдум. Кудай күч кубат өзүң берем деп. Бул айбан, бул эмне алекетин көрбөй эле чыгып алды, эмне болду дейм да. Анан кийин эшикте отурсам бирөө чалып калды. Нурча балаң көрдүңбү? Жыгып салды дегенден өзүмө келип, кийин көрдүм, анда көрө албай койдум. Дайым эле ошондоймун, жана чоң балдарды көргөндө эле жүрөгүм түшүп калат. Өзүм да сыймыктанам, эл деле ушул үчүн сыймыктанып, менин тарбиям текке кеткен жок, Кудайдан кагылайын деп сыйынып отурам. Жакшы эле бала болду, элдин сыймыгы болду, элдин баласы болду. Ошого Кудайга миң мерте шүгүр айтам. Жакшы эле өзүм сыймыктанам, эл деле сыймыктанат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бул жерге Кадыр мырзанын ийгиликтеринин бардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык, бирок тилекке каршы батпай калды. Кадыр мырза мына көчмөндөр оюну, биринчи көчмөндөр оюну өткөндө мен дагы барганмын да. Барып ошол жерде баягы Кыргызстан менен Казакстан, Монголия ушулар лидер болуп күрөшүп атканда, сиз бир монгол палбаны менен күрөштүңүз эле да. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мындай сиз эмес ошол жерде көрүп отурган эл дагы аябай кыйналган да, жанагы палбанды көрүпчү. Апаңыз да айтып өттү. Ошону көрүп отуруп анан менин балам чыгып калды эле, мен аябай коркуп, ошо телевизорду да көрө албай чыгып кеттим эле сыртка депчи. Сизде кандай болду эле ошол? Эми мындай адам 200 килограмм чыгат деген бул аябай таң калыштуу да. Ал көчмөндөр оюндары 2014-жылы болгон, биринчи көчмөндөр оюндары. Анан мен ал убакта 105 килограмм салмакта элем. Анан монгол палбаны 190 килограмм экен. Экөөбүз полфиналда туш келип күрөшүп калдык да. Анан чындыгында ошол жерде көп элдер деле мени уталат деп ойлобогон эле. Анткени бир жыл алдын 2013-жылы дүйнөлүк универсиада болуп, ошол монгол палбаны алтын медаль уткан ошол жактан. Универсиададан. Ал өзү 89-жылга менен бир эле жаш чоң да, экөөбүз тең курактуу болобуз. Сиз ага чейин беттешкен белеңиз? Беттешим көргөм. Көргөнсүз. Ал оор салмакта күрөшчү, мен 100 килограммда күрөшчүмүн. Анан мен деле чындыгында аны уталам деп деле толук деле мындай ишенич болбогон, бирок Аллага аманат, бардыгы Кудайдын колунда деп элем да. Көңүл ток чыккан да. Анан ошо Кудайдын буйругу экен ошентип. Бирок кандай болду ошол жерде эми Кыргызстандын эли сизден мындай үмүт кылып атканын сездиңиз да? Жоопкерчилик аябай чоң болсо керек. Мен өзүм ойлоп коем, эгер ошол күрөш башка жакта болгондо балким утулуп калат белем депчи. Анткени ар бир спортсмен өзүнүн жеринде күрөшкөндө дагы бир оомат келет да, Кудай таалам колдойт өзүнүн жериндечи. Элдер ба кыйкырып, сүрөп, дем күч берип, элден дагы көп нерсе зависит этет да, кыйкырганда чоң жоопкерчиликти аласың. Ошончолук жакшы настрой менен күрөшөсүң да.
такую массу, не знаю, накрыть или взять через было очень сложно. Ему надо двигаться, за счет движения там где-то сделать либо посножку или еще. Но ни в коем случае вот в стоящем месте, в стоящем состоянии нападать не надо. Потому что контрприем, любой контрприем за счет веса выиграет монгольский атлет Болткурев. Вес все-таки здесь играет решающую роль. Курал бул беттеште Ушул экен ушу бирөөнүн ушу 2009-жылы эң биринчи уткан медаль. Кыргызстанда Дербиш Текеевдин турнири болуп, ушу 6 медаль уткам. Ошол эсимде калган. Андан кийинки медалым ошол муногу медалды 2012-жылы Астанада Барбана Пайсактан чемпионат мирадан уткам. Буга да күрөшкөндө. Bunun историясы, буну ушу жолдоманы Кыргызстандан утуп бара турган кез болуп калганда ошо колума бир сырыба кирип кетип, кол шишип кеткен да. Ошко барып больницага жаткызып, колду операция кылдырып кескен. Больницага жаткан жерден кечинде чыгып качып кетип калгам да. Астанага жеткенче ушу поезд менен барганбыз, жолдон тез перевозка кылдырып, уколдорумду жолдон алып барып күрөшүп, биринчи күнү больницадан утулуп калгам. Күрөшүп улам колум канайт, улам таңып күрөшүп. Анан эртеси күнү классик стилинде күрөшүп 3-чү орунга жетишкен. Бир весте ушунда Канат Бегалиев бар го, олимпийский. Биз ошол экөөбүз бир весте күрөшкөнбүз. Ал 2-чү орун болгон, мен 3-чү орун болгом. Ушу бел боо күрөшүндө. Ошондо кайсы салмакта болуп калат? 80 кг салмакта күрөшкөнбүз. Жашыраак курагыңызда экен да. Мындан 10 жыл мурун. 10 жыл. Ушул эсте калган. Кийин 2013-жылы дүйнөлүк универсиада болуп, ушул медаль дагы эсте каларлык медаль болду. Аябай чоң ушул медалды уткандан кийин, бул медаль келгенден кийин Оштонда Раматлык Каныбек Исаков агайым тозуп алып, университетте шан шөкөт менен дүң кылып, айылга келсем максели тозуп алып, спортко болгон шыктануум аябай ушул медалдардын арты менен күчтөнтү да. Каныбек анда ректор болчу да? Ректор эле. Кандай льготалар болду университет тарабынан да ушу спорттун бир пайдасы тийди сизге? Ооба. Заочный окучу элем. Ошо Каныбек агайдын жардамы менен ал убакта декан Бакыт агай бар эле, кураторубуз Абдуманап деген агай бар эле. Ошолор себеп болуп 6 жыл окудум. 3-чү курста 2 жыл окудум. Ошо Каныбек агайдын суранычы менен. Контракттарды ректор өзү сизди суранып окутту ошол жерге? Универсиадага күрөшөсүң деп калды. Ошо контракттардан куткарылды. Кийин очный болуп бүттүм ошо мамлекеттик университеттен. Универсиадага 6 жыл күрөшүп бердим Кыргызстандагы универсиадасына. Ошмунун атынан ошондо. Бул кайсыл жактан алгансыз? Бул кийин 2017-жылы Ашхабадта Азияский игр болду. Ушул Азиядагы балбандарды айталы, мисалы Түркменстан, Өзбекстан, Тажикстан, ушул коңшу өлкөлөрдөн кайсыл өлкөнүн балбандары күчтүү келет мындай физикалык жактан дейбиз, ыкма тарабынан? Азыр Орто Азия боюнча Кыргызстандагы күчтүүлөрдүн бири, Кыргызстанды айтпаганда Түркменстан күчтүү, Өзбекстан күчтүү. Акыркы учурларда Иран да күчтүү болуп келип атат. Тажикстандын балбандары да күчтүү, бирок бардык вестен эмес да. Кээ бир вестер слабый, кээ бир вестер күчтүү. Түркменстанда көбүнчө ошо бардык салмактан лидерлер көп экен да? Лидер көп. Түркменстан менен Өзбекстан бардык веске лидер чыгат да. Дагы бир эсте каларлык медаль, бул медаль ушул 2015-жылы Польшада болгон, Польша мамлекетинин Белосток шаарында. Бул жактан ушул тамдоо учурунда 100 килограммдан тамдоодон өтүп, кийин тренировка кылбай жүрүп 112 килограмм болуп кетип, 12 килограмм вес колоп барып, өтө кыйынчылык менен уткам ушуну. Чемпионат мирадан. Дүйнөлүк чемпионат мира болуп, ушул дагы эсте каларлык медаль болуптур. Сизге ошону салмагыңызды төмөндөткөн кыйынга турду, кандай болду? Ооба, кыйынга турду. Ал жак Европа суук экен. Сыртка чыгып чуркасаң тердөө кайра üşүйсүң. Залга чыгып чуркайсың, залдан да зал тар болуп, аябай бир 2 күн тамак ичпей, кыйынчылык менен вести зорго түшүрүп, анан күрөшкөнбүз да. Биздин күрөш кыргыз күрөш, күчүң жетсе чыгып күрөш.
Бул Жаңы Жол айылынан чынында мыкты балбандар, спортчулар көп чыгат. Алардын катарында Кадырдагы элдин керегине жараган мыкты балбан болуп чыга келди. Менин колума келгенден тартып эле аябай тырышчаак, аракетчил, чыдамкай экени билинип турчу. Ошол сапаттары ушундай бийиктикке жеткирди деп ойлойм. Кадырдын спорттогу өзгөчөлүгү аябай шамдагай, анан эпчил. Каршылашы кандай ыкма колдонбосун ага карата коргонуп, каршы ыкмаларды колдонуп кетет. Анан дагы кошумчалай кетүүчү нерсе, Кадыр ушул айылда, ушул тоолордун арасында машыгып жетилди. Азыр да машыгып турат. Көп жылдык тажрыйбасы бар машыктыруучу катары айта турган болсом, таза абада, тоолорго карай чуркап машыгуудан өткөн машыгуу жок. Кадырдан үмүтүбүз чоң. Дагы көп ийгиликтерди багындырат деп ишенебиз. 4 класстан баштап агайдын колуна барганбыз, чогуу барганбыз. Ошол жерден тренировка кылып, биз калып калчу элек тренировка залдан. Бул кадыш калбай барып, кичинекейинен менеткеч болчу. Ушу даражага ошол сүйрөдү. Биздин классташ балдарыбыз, бар дос балдарды жаштыгыбыздан баштап спортко тартты да бул. Баскыла, жүргүлө, залга баргыла, күрөшкүлө биз менен депчи. Кошулуп жүрүп, республика, областка чейин бүт жака барып келдик чогуу. Адамдарга бул баягы тырышчактык менен, өзүнүн менети менен алдыга жылды. Биз жашоонун шартына байланыштуу ушу айылда чоңоюп, айылда жүрүп калдык. Спортко эң биринчи баштаганда ушул агайым жанымда турат, Жусупбеков Алимжан агайым. 3 классында барган бул агайыма. Ушул агайым машыктырып, ыраазычылыгымы ушул агайыма айтат элем. Үй бүлөм, ушул айылдын элине, досторума ыраазычылык билдирип, ушуларга ушу эфирден пайдаланып, ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушул айылдын эли мени көтөрүп, ушулар колдоп, ушул даражага жетип келдик. Бул айыл мен үчүн аябай, ар бир адамдын өзүнүн айылы өзүнө кооз көрүнөт экен да. Мен үчүн бул Жаңы Жол айылы мен үчүн аябай сонун жер, кооз жер. Азыр шаарда турам. Жылына ушу 2 жолу келип, мурда айылдын баркын билбей, Ызборго башка жактарга барып жүрөбүз. Көрүзө эң сонун жер өзүңүн айылың экен. Ушу жылына келип, жайкызын ушул жерлерде, ушул талаларда чуркайбыз. Ушул достор менен чогуу эле машыгабыз. Жайдын күнү залга деле барбайбыз, зал ысык болуп кетет. Ушул талаларда чуркап, ушул жактарга эле чыгып, резинка чоюп, приемдорду отработка кылып, кичине ММА'га да машыгып турабыз. Ушул эле балдар ушул талада, ушул жерлерде. Бишкекте машыктыруучу болуп иштейм, өзүм да 5 сары спорт клубунда тренермин. Мен өзүмдүн окуучуларымдан да бир экөөчү БФ уюмуна ЕФСиге чыгып жүрдү. Анан алар менен мен чогуу залда иштеп, анан эле кызыгып кеттим, ошентип кызыгып. Анан ЕФСиге чыгышыма да ушул Аксылык Мейкин деген байкебиз бар, ошол да сөп болуп калды. Ушундай жакында болот, чыгып көрөсүңбү деп. Анан кызыгып эле чыгам деп эле ошону айтуусунча чыгып кетти да. Уруш күрөшкө караганда кыйыныраак экен. Көбүрөөк машыгыш керек экен. Бирок мен биринчи жолу чыкканга бир аз кооптондум да. Мен биринчи жолу чыгып эле утулуп калбасам экен деп шашпай уруштум. Анан азыр эми уже көзүм ачылды да биринчи урушкандан кийин. Кудай буйрса азыр да даярданып атабыз да, бир 3-4 бойго чыгайын деп даярданып атам. Азыр эми пландар көбүнчө биздики күрөш. Анан күрөш токтоп калган учурда бойго чыгып да турсамбы деп даярданып атам. Эми ошо күрөшкө кылган эле тренировка менен эле чыга беребиз да бойго. Азыр эми алдыда максаттар ушу сентябрь айында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот Туркияда. Азыр болгон даярдык ошол жакка гана машыгып атабыз. Кудай буйруп ошол жактан алтын медаль алып келсек экен деген чоң үмүттө жакшы даярдыкта машыгып атабыз. Кыргызстан мен үчүн эч бир нерсеге алмаштыргыс. Биздин эң ушул ишенген мамлекетибиз да. Эч жерге бир алмаштыргыс. Мындан нары да ушу биздин
өзү негизи ар бир эле спортсмендин кыялы ушул да, мамлекеттин киминин ырдатып желегин көтөрсөм экен дегенчи. Биздин деле ой максатыбыз ошол. Мектепте 11 класс окуп атканда эле ушу той күрөштөрдө кой, эчки ошондорду утуп баштадым. Ичине акчалай сыйлыктар. Анан мектепте бүткөндөн кийин ушу тайларды утуп баштадым. Кийинчерээк барып токлуу ат, анан топоз, төөгө чейин уттум. Анан кийин машиналар коюла баштады тойлордо. Bundan bir 10 жыл алдын ал убакта көбүнчө Жигули, Волга коюлат эле. Ошондой машиналарды утуп алдык. Кийин акыркы жаңыраак иномарка уткандардан ушу Mercedes, bir Nissan, Odyssey, ошол автоунааларды уттум. Жалпы түрүн алганда bir 10дон ашык, bir 12-13 болду окшойт. Мурдагы Жигулилерди, Волгаларды, эскилерди кошкондо. Анан жаңыраак түзүгүрактарынан bir иңиңе жараган bir 6-7 болду да. Ошолорду инип өзүмө карашууларга сатып ошентип. Утулуп алганда ал жерден билдирбейм. Утулганын мойнума алып катам оңдойм дейм, бирок ошол күнү түнү менен аябай башым ооруп жатты. Уйкуга катышып, сразу эле машыгууну баштай өргүм келип, спортто өжөр болуш керек экен да. Анан ойлогон ой максатыңа жетмейинче кайтпайм деп ошого тырышып, аракетти көп кылып, мээнет кылсаң, анан мээнетти Кудай таалам берет экен да. Анан кичине машыгып эле болбой атат деп калып калсаң, болбой калат экен. Çok çetişten var da. Кадыш менен биз 11 жыл чогуу окудук, дос болдук ошол жерде. Чогуу классташ болуп. Бул ушу кичинекейинен эле мээнеткеч болчу. Балдар эми ойноп наркы беркеге кетип атсак, бул только спорт менен күрөштөр кетип калып, кечинде кичине тренировкага баардыгыбызды кадыш сүйрөп, ошо кадыштын артынан баардыгыбыз спортко кызыгып, кадыш менен кошулуп, күрөштөрдө күрөшүп, өзүнчө мээнеткеч. Бул деле эми бул ийгиликтер өзүнөн өзү жөн келген жок. Бул деле кадыштын канча деген мээнеттери, бул ийгиликтин артында мээнет бар, талыкпаган мээнет, өзүнүн мындай өжөрлүгү менен ушул деңгээлге жетишти десек болот. Бул үйдө камкор, өзү үй бүлөнү, спортту, жашоону баардыгын бирдей алып жүрөт. Биз бул кадыш менен сыймыктанабыз, биз айылдагы достору чогуу жүрөбүз. Ошо айылга келгенде өзү баардыгыбыз жөн турган жерибизден деле спортко айылга келгенде ушу чакырып алып эле ушу лапа карматып, бел болорду алып келип алып ушу күрөштүрө берет. Кадышты көрүп айылдын жаштары баардыгы азыр мынагы неме болуп калгандыгына байланыштуу азыраак болуп калды. Себеби баардыгы кызыгат, баардыгы кадыш кедей болуп эмесек, мисалы үчүн Азия мир болобу, күрөш болсо баардыгы ошо мемени кадыштын прямой мемесин карап отурушат. Мына кадыш кедеш бүт залга барганда да мунагай азыр ушу кадыштын азыркы жаш балдар ушу кадыш кедей болуп күрөшсөк экен деп бүт кадышка кыскасы меметишет да. Баардыгы суктанышат.